Bir жин bir үй бүлөдөн 3 аялга жаман иштерин кылган. А бул бакшылардын жанагы жиндер менен, шайтандар менен иштешишет дейт го? Ооба. Ошонун канчалык деңгээлде мындай чындыгы бар? Чындыгы алар мындай болот. Биринчи алар жин менен ооруп калышат. Ал мойнуна алат дегени багышы багынат да ошол жиндерге. Багыш болуп калат анан. Келишим болот ортодо. Жин шайтандар менен келишим болот бул. Ошон үчүн сыйкыр иштейт да. Сыйкыр жөн эле иштей бербейт да. Бизди эже чакырат үйүнөчү, үйүңө бир дем салып бересизби деп. Балама дем салып бересизби деп чакырат да. Бөлөсү келип калды да конок. Анан төртөөнү отургузуп алып дем салып атабыз, бирок биз баласынан анан өздөрүнүн дем салганы барганбыз да. Анан бир маалда эле 5-10 мүнөттөн кийин тиги бала айкырып жыгылып калды. Кухнялардын баарын талкалап салды. Кыз дубалатып алыптыр да, студент кызчы. Бирде окуган курсташын дубалатып алган. Мен сени ордуңан тургузуп койсо, сен эмнеге мага моюн сунбай атасың деди да. Мени менен иш кыласың деди. Же болбосо баспай каласың деди да. Сыйкыр мындай кандай таасирлери билинди? Сыйкырдын таасири, мен оор болуп жүрдүм да. Эртең менен турсам оор, чарчап, бир иш кылсам бат эле чарчап калып, өзүнүн кайсыл ааламда жүргөнүн түшүнбөй калат да. Саламатсыздарбы, урматтуу Сокол медиа көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Абдулла агайга келип калдык. Өтө курч темалар боюнча жин чыгаруу, дем салуу, сыйкыр жана башка темалар боюнча бүгүн кеп сөз козгойбуз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы агай, кандайсыз? Ассаламу алейкум, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы. Агай, биринчи суроо болсун. Деги эле ушул тармакка келүүңүздүн себеби кандай? Бул тармакка келүүбүздүн себеби биз 10-12 жыл мурун өзүбүз кара дуба менен ооруп калганбыз да. Бирок ошол кара дуба менен ооруп калганыбыздын себеби билген эмеспиз эмнеге ушундай болуп калганын. Медицинада жүрө бергенбиз. Медицинадан тырмактан баштап буттун учуна чейин текшерип, диагноз таза чыккан да. Анализтерибиз таза чыккан. Ошо менен бир инсультныйга бизге фучкадагы ошого жаткызып койгон бизди. Туруп туруп эле бир күндө эле баса албай калган. Бир күндүн ичинде эле. Сонун эле жүрүп эле ошондой ситуация болуп калган да. Ошол убакта мындай рукуячы, молдо, дем салуу дегенде мындай общий маалыматым бар эле. Бирок именно ошол сыйкыр экенин билбестен биз больницага барганбыз да. Мен баары эле больницага барат да, билбегенден кийин. Ошол жерде 11 күн жаттык больницада. Анализтерибиз таза, диагноздарыбыздын баары таза, юрфага барып текшертет 2 күн сайын. Баардыгы таза чыгат да. Анан ошол жерде врачтар консилиум деп коет. Ошондой чогулуп бир ооруга бир жыйынтык бериш керек да. Анан ал айтты, бир орус эже келип, это не наш болезнь деди да. Биздин оору эмес бул. Эгер биздики болгондо чыгат эле анализ. Анан биз ойлонуп калдык да, булардык болбосо, врачтардык болбосо. Анан кимдики депчи. Ошентип жүрүп, иглотерапия да кылдык, массаж да кылдык. Ал жерден больницадан чыгарып таштады, состояние не улучшился деп чыгарып койду да, кагаз жазып бергенде. Андан кийин дагы эми изденесиң да, айыгыш керек болуп. База албайсың, 4 ай болуп кетти ужечи. Ошол убакыттан бери ноябрда мисалы оорудум. Тет уже март болуп кетти да, 4 ай болуп кетти ортодо. Ошентип жүрүп, иглотерапиясын да кылдык, массажын да кылдык, эмне лечение болсо, чөп дары бүт барын кылдык. Вообще болбой койду. Өйдө тура албайм да. Бирок врачтын диагнозу мындай болду да, вертебробазилярный недостаточный деген диагноз койду. Моюндан башка кан сокпой калат экен да, турсаң баш кайнанат. Бирок ошонун эмеси, причинасы эмне экенин билбей коюшту да. Доплер деген аппарат болот больницада. Ошо менен текшерет. Бирок чыкпайт. Процент аз да, мээге кан сокпойт, башың айланып, база албай тура бересиң. Ошентип отуруп 18 килограммдай арттадым. Капельница кылабыз, кортекс деген да бар Бишкекте. Аякка барабыз, аяктан дагы анализ чыкпайт. Таза, бирок причинасын билбейбиз дейт. Анан ошентип отуруп
бир таксырга жолугуп калып айтып бир дем салдырып көргүлө деп анан эме кылды да, сунуш кылды. Анан дем салдыргандан кийин анан билдим да сыйкыр экен. Сыйкыр экенин Демек билип бул калдык да. жин эмес, сыйкыр. Сыйкыр болуп калды да. Эми сыйкыр жин экөө бир эле нерсе. Мисалы жин адамга кирип кетсе, 2-3 жыл адамдын денесинде жүрө берсе эме болуп калат да, баягы сыйкырдай күчү болуп калат ужечи, көнүп калат да денеге. Ошондой эле күчү болуп калат. Экөө бир эле нерсе почти. Бир эле нерсе. Бир эле нерсе да. Анан сыйкыр эми баягы көз ачыктар менен бакчылардын ортосундагы көрүнбөгөн адамга зыян кыла турган бир курал да. Ошого ошо сыйкыр дейбиз да аны. Анан жиндики ошо жин кирип кетет адамдарга бир ыплас жерден, ибадатсыз болсо, гусул дараты жок жүрсө, торамбеш жерди басып алса, ошондой жерден кирет. А сиздики сыйкыр экенин дем салдырганыңыздан дем салгандан кийин билинип калды да. Анан эми 2012-жылдары молдо аз болчу. Азыр Кудайга шүгүр, молдо жетиштүү болуп калды да. Ошо 2012-жылы Бишкекте аз эле болчу. Ошондо да жакшы тапкан эмеспиз да, силер да таппай жалдап экен деп атпайсыздарбы азыр. Ошол сыяктуу эле меники да ошондой болгон да, бирок азыр алхамдулилла Кудайга шүгүр көп. Дем салган молдокелерибиз көп. Анан сизде кандай ошол сыйкыр мындай кандай таасирлер билинди? Сыйкырдын таасири, мен оор болуп жүрдүм да. Эртең менен турсам оор, чарчап, бир иш кылсам бат эле чарчап калып, настроениям жок, күлө албайм да. Күлө албайм. Анан мурунку классташтарым деле өзгөрүп калыптырсың, неге мындай кабагың ачылбайт деп калды да. Мен өзүм аны мындай сыйкыр менен ооруп аткан адам өзүн мындай ооруп аткан нерсесин эле кичине билбесе, мындай общемчи өзүн түшүнбөй калат. Өзүн кайсыл ааламда жүргөнүн түшүнбөй калат да. Анын иши токтойт, анын ден соолугу кетет, анын семейный проблема болот. Эң негизгиси бул кара дубаныкы. Үй бүлөнүн проблема кылат да. Үй бүлөнү ажыраштырып анантынат. Сыйкырдын эң биринчи максаты ошол да. Анан бүгүнкү күндө ажырашуулар деле көп болот го. Ошонун бирден бир себеби деле болушу мүмкүн. Башкадан деле болушу мүмкүн эми. Бирок кара дубадан да көп ажыраштырат үй бүлөнү. Ошондой жери бар. Сыйкыр сизге бир адам тарабынан окутулду да? Окутулган нерсе болду. Себеби мындай болуп калды. Больницага кайта турган болсок, жанагы вертобилиардын недостаточный диагноз коет деп атпаймынбы? Ошол байланган нерсе, могу тамырды байлаган нерсе. Өзүм дем салдым андан кийин. Молдолордун баарын кыдырып чыктым Кыргызстандан. Кыргызстандын баардык молдолору окутуп чыктым да. Бирок жакшы болбостон өзүм да көп аракет кылдым. 10 сааттан окуп, анан могул жердеги сыйкырды жандырдым өзүм. 10 саат окугандан кийин, күндө 10 сааттан окучум, бир 40 күндөй окудум. Ошондо орозонун биринчи күнү айыктым. Орозонун биринчи күнү кулагымдан мончалык жип чыкты, 2 жип. Кулагымдан чыкты да, түшүнбөйсүз. Таң каласыз, бирок бул факт да. Кулагымдан 2 жип чыккандан кийин анан денем кой берди. Демек ошол жип менен тамыр байланылган, э? Тамыр жип менен байлаганда, сыйкыр менен байланган бул нерсе. Эми аны жеп алдыбы, кулагымдан эме кылдыбы, бул мындай сыйкыр да, ошон үчүн сыйкыр да бул. Ким тарабынан ушундай сыйкыр кылынган? Бул көз ачык бакчылар кылат муну. Бирок ошо бакчыга бирөө барат да, мисалы. Бирөө барып заказ берет да муну. Бирок мен дем салуумдун ушул тармакка келип калышыма көп тоскоолдук кылган экен да ошо көз ачык бакчылар. Жөн эле келип калган жокмун да, мисалы Куранды жаттап туруп эле, медреседен отуруп туруп эле бул жерге отуруп адамдарды лечение кылып баштаган жокмун да. Менин башталышым көрсө ушундай менен башталган да. Өзүмдүн башыман ар бир нерсе өткөн. Жинди башка медицинский аралаштырып андай эме кылбайбыз. Ошо дем салганда билебиз да эмне экенин. Демек сиз ошо 12 жыл мурун дедиңиз, э? 12 жыл мурун сыйкырланып ооруп, канча убакытта? 1,5-2 жылда айыктым мен. Өтө катуу күрөштүм да мен. Бүгүнкү күндө мына 10 жылдан бери, 10 жылдан ашык болуп калды, дем салып келаткан болсом, көп адамдарга мына задание берем да. Мындай эртең менен бул дубаны окуйсуң, түштө бул дубаны окуйсуң, кечинде мындай окушуң керек деп мындай бир күндүк немесин жазып берем да, түшүндүрүпчү. Ошону көп аткарбайт. Эгер ошону бирөө аткарган болсо, мен ошондон шакирт чыгарат элем да. Бирөө дагы мындай көп окубайт да. Келип туруп эле жаш болуп кетсе болду. Кээ бирөө жаткызып коет да бул көбүнчө. Ошого буга сыйкыр менен ооруп аткан адамга баары бир молдоке керек. Рухиячы керек да. Ошону түшүнүп, башынан бери акырын ошол ситуациядан чыгарышка.
Ал дем салуу менен гана болуп калбайт, аны түшүндүрүп сүйлөшүш керек да аны менен. Бир күндүк 24 сааттык жашоосун мындай туура жолго байлап бериш керек аны. Мисалы, дем салып коюп ар жакка барып дискотекага барып аткан болсо, же үйүнө барып пиво ичип аткан болсо, арак ичип аткан болсо, ал адам айыгыш кыйын да. А сиз ушул күнгө чейин 10 жылдан ашып калды деп атасыз. Канча адамды ушу жинден, кара дубадан, сыйкырдан айыктырдыңыз? Мен 10 жылдын ичинде канча киши экенин билбейм, бирок көп эле киши да, миңден ашык кишинин жининен айыгышына себепкер болдук. Демек бизде өтө көп экен да, ушундай ооруга чалдырып. Бизде эмес, бул дүйнөдө көп да. Эмнеге десеңиз, бул Кыргызстанда эле эмес, бул дүйнөнү каптап кеткен бир оору да. 7-8 жыл мурун мындай окуя болот. Кыргызстандык кыз Америкага турмушка чыгат. Америкага турмушка чыгып, американска турмушка чыгат да, эми Америкадан. Анан ал Кыргызстанга келип ооруп келет. Ооруп, Америкадан анализдери таза чыгат, диагноздору чыгат, мяган тяган текшерет, баары таза чыгат. Бирок ооруй берген болот да. Меникиндей эле да, аныкы деле. Бирок ал басат. Мен баспай калгам. Анан келип дем салдырат да. Эмнеге бул нерсени дем салдырганга тандадыңыз десем, ошо мен ата бабаларымдан менде маалыматым бар дейт да, ошо дем салганда жакшы болот экенине. Анан дем салдык, дем салгандан кийин билинди да, ичинде сыйкыр бар экени. Кимде ойлойсуз десем, айтат, мен Американга кайненем дейт да. Америкадан көзү ачык бакчылардан эмеси үзүлбөйт дейт да, мындай постоянно ошого каттайт. Американец аял да, эми Кыргызстанды коюңуз. Ошол жакта ушундай нерселер көп экен да, көзү ачык бакчыларга барган американкалар бар экен. Кыргызстанды эми коюңуз да, Кыргызстанда эми көп да мындайлар. Баары көзү ачык менен молдонун айырмасын билбейт. Же молдо менен көзү ачыктын айырмасын билбейт, баардыгын эле эме дей берет да. Молдо дей берет. Көзү ачыкты деле молдо дей барышат. А бул бакшылардын жанагы жиндер менен, шайтандар менен иштешет дейт го? Ооба. Ошонун канчалык деңгээлде мындай чындыгы бар? Чындыгы алар мындай болот. Биринчи алар жин менен ооруп калышат. Ошол бакшы аял, Аял же эркек. Алар ооруп калат дагы, барган жери молдоке болбойт дагы, бир көзү ачык болот. Ал айтат да, эгер ооруңдан кутулгуң келсе, шарт бар дейт. Сен мойнуңа алышың керек дейт. Могу оорутуп аткан жиндер дейт. Сени оорутпаштык үчүн сен мойнуңа алсаң, булар айтканды кыласың дейт дагы. Булар айтканды кылып, анан ушул ооруңдан кутуласың дейт. Анан ооруп аткан адам ыйманы жок болсо макул дейт да. Сен кереметиң укмуш болуп кетиптир, көзүң ачылып аптыр, ушундай укмуш касиетиң бар экен десе, тиги алданып, ошол жиндерге алданат, ошол адамга көз ачыкка алданат дагы, мойнуна алат. Мойнуна алат дагы, ошол ишке анан баштайт. Ал мойнуна алат дегени бакшы багынат да ошол жиндерге. Бакшы болуп калат анан. Келишим болот ортодо, жин шайтандар менен келишим болот бул. Ошон үчүн сыйкыр иштейт да. Сыйкыр жөн эле иштей бербейт да. Сыйкыр китепти алып койсоңуз эле иштей бербейт ал. Ал ошо ыплас иштерди кылгандан кийин иштейт. Жөн эле сыйкыр адамдарга таасир бере бербейт ал. Ошол адам чоң күнөө иштерди кылыш керек, анан иштейт. Жөн эле туруп эле сыйкыр китепти окуп койсо, ар ким бири-бирин сыйкырлай бербейби анда. Ошондой иштерди кылышат. Ошол сыйкырчы бакшылар дейинчи, бакшылар демек алар деле ошол айласыздан барган адамдар болот экен да. Айласыздан барган туура эмес, билбей калат да, эми ал рухиятчына барса туура айып кетмек. Ал билбестен барып атат. Кээ бирөө билет, балким билбейт да. Ошо менин касиетиң, ошо өнөрүң ачылып атыптыр деп койсо, анан баягы алданып ошого илинип калып атпайбы? Мен деле башында ошо ооруп калганда баардыгын кыдырып жүрүп көз ачыкка илинип калгам мен дагы. Ошо эртең бүрсү күнү өлөт деп калышкан да мени. Түзөктө тура албай калгам да. Анан эртең менен саат 4 апарган. Эми баш ким экенин айтпай эле кой. Чоң баш, известная. Бизде, Кыргызстанда эле. Анан эртең менен ошо мени көтөрүп барышты. Көтөрүп барышып, кирдим. Киргенден кийин ошо бир сыйкырды чечти да. Чечкенден кийин өйдө туруп кеттим кайдың 1 секунд элечи. Анан мен жүрөгүмө жакпай атат да. Маалым информациям бар болчу, бакшыныкы туура эмес дегенчи. Анан ал айтты, сен бул оору эмне экенин билесиңби деди. В общем билем, бирок конкретный билбейм эже дедим да. Десем, ал айтты, мени менен иш кыласың деди.
же болбосо баспай каласың деди да. Анан айттым, мен эгер дем сала турган болсом, мен бул метод менен кылбайм. Мен кылсам Куран менен дем салам. Ошондой метод менен кылам. Бирок могу сиздикиндей метод менен кылбайм деди. Анан ал карап айтты. Мен сени ордуңан тургузуп койсо, сен эмнеге мага моюн сунбай атасың деди да. Анан мен моюн сунган үчүн келген жок, мен бул жерге лечение үчүн келдим эже дедим да. Өзүң бил деди. Эшикке чыктым, жарым сааттан буттар иштебей калды да кадимкидей. Сиздики. Меники. Анан ошондон баштап анан молдо издемей башталды да. Тиги молдо, бир молдо. Молдону окутам, бир молдо мени окуп жыгылып калган ордуна. Bir gün okudu дегенден 1 сааттай, жарым сааттай окуду, отуруп алып жеке окудук да. Жеке окуп аткан учурда 15 мүнөттөй молду жыгылды да ошол жерден. Анан телефонду албай койду ошол молдо. Демек Сыйкыр оор болгон да меники. Ошон үчүн 1,5 жылдай убакыт кетти да. Бирок өзүм билип калгандан кийин мен өтө көп өзүмө дем салып, өзүм күрөштүм, катуу күрөштүм да. 10 сааттан окучумун күндө. Буга ошон үчүн бул көгүлдүр экранды пайдаланып айтам. Сыйкыр менен ооруп аткан адам бир гана молдо менен жакшы болбойт. Жакшы болушу мүмкүн, алар аз болот, бирок эмени кылыш керек да, өзүнө өзү көбүрөөк дем салыш керек. Ошондо гана жакшы болот да. Андай кылбаса оор болот бул. Өтө мындай женекей нерсе эмес да, грип эмес да бул. Сыйкыр менен жин менен болуп аткан нерсе да бул. Атайын дуаны жандырса кайра келип жиндер байлай турган нерсе да бул. Кайра аркасынан келип күрөшөт да бул кадимкидей. Адамдын айып кетиши аларга не выгодно болот. Көз ачыктарды чыгарса выгодно болот да буларга. Ошон үчүн жол бербейт булар көбүнчө. Ошон үчүн Курандагы аяттарды көбүрөөк окуш керек болот. Ошон үчүн Кудай Таала Куранда мен бул Куранды силерге шифа үчүн түшүрдүм дегени, ар бир Кудай Таала берген аяттар адамдарга шифа болот. Ошого иман келтирсе, ишенсе. Аны ишенбесе аларга пайдасы тийбейт да. Ишенип окуш керек ыхлас менен. Ушул күнгө чейин мисалы көптөгөн адамдарды айыктырып келдиңиз да. Ошолордун арасынан эң эле мындай оор дейинчи, оор кандай болду эле? Оор, баары эле оор болот да, баары эле оор болот, бирок бирөө мага жаман таң калыштуу болгон да. Бир эже келет, эже бир үй бүлө келет. Эженин 2 кызы болот. Бирөө метте окуйт да биякта. Ага ошол кыз жин менен ооруган болот да. Бирок ал жин сырттан таасир берет. Үйүнөн таасир берет да. Ошол жин айтат, мен үчөөнө тең зыян кылам дейт да, баягы дем салып аткандачы. Анан сурадык, эже сизге да зыян кылабы десек, ооба дейт. Тиги сестренкасынан сурадык, карындаш сага да зыян кылабы десек, зыян кылат дейт. Бир жин 3 адамга зыян кылат да. Бирок үчөө тең айтат да, ушул жин кечинде келип мени базат дейт. Кадимгидей муунтуп жаман иштерин кылат да. Ошондой бир история болгон. Бир жин бир үй бүлөдөн 3 аялга жаман иштерин кылган. Сырттан анан ичтен деп бөлүнүп атпайбы? Ошондо ичтен болгондо ал жин адамдын ичине кирет. Ичинен зыян болгон болот. Ал кадимгидей билинет. Кантип билинет десеңиз, башкарат ичинен. Башкарат. Сөздөрү курат да, бул көбүнчө көп адамдарда болот. Булчу бир эле адамда эмес, көп адамдарда ичинен бир сүйлөйт да бир нерсе. Кадимги тигини кыл, мыны кыл, тигини кыл деп, мисалы, мурда күнү эле бир кызга дем салдым үйүнө барып. Ал кыз дарыламта чыгыптыр, бирок болбоптур. Дем салган учурда ичиндегиси билинди да. Сени эмне кылып башкарат десем, ал айтат. Мен саат түндө 2 болгондо дейт да, эшикке чыккым келе берет дейт, өзүнчө элечи. Эшикке чыгам да, машинаны айдап, Бишкекти айланып, таң аткандайын эле үйгө келем дейт да. Ошон үчүн булар жиндердин баягы түндө саат 2ден баштап дейт, эртең мененге чейин активациясы күчтүү болот да. Мисалы мындай окуяны уккан элем да. Бир кемпир болот дейт. Ал кемпир ошо ысык кайнак сууну эшиктин алдына чачып ийиптир да. Ошондо бир чыңырык уйнуккан экен. Ошол күндөн баштап эле ал кемпир ушул нерсе менен ооруп калыптыр да. Бисмилля деп жүрүш керек да, ар бир нерсени бисмилля менен башташ керек. Ошондо адам ошол жиндерге зыян кылбайт. Көрбөстөн ошондой зыян кылып алат. Машина менен бисмилля айдаса машина менен уруп алышы мүмкүн. Балдарына зыян кылып алышы мүмкүн, уруп тээп кетип баратып. Ошондо анан ошол өчөшүп калат да, баягы энеси же атасы. Ошондо адамга зыян кылып баштайт. Ошондо кирет да. Анан ыплас иштерден кирет, харам иштерден көп кирет да бул. Негизи алар тийишпейт. Жок, тийишпейт алар. Алар дагы мусулман. Адамдар өздөрү тийишип алат.
Анан бакчылардын отряддары болот да, атайын киргизе турган, бирөөнүн жолун торой турган, жолун буза турган, үй бүлөсүн эки жакка ажырата турган, бизнесин токтото турган көп тармакта иштешет булар. Руханий алам эмеси күчтүү да, аракети күчтүү. Айтышат го, алар деле бизге окшоп бир коом болуп жашашат депчи, биздин арабызда эле жашашат депчи. Ооба, биздин арабызда жашашат. Канчалык чындыгы бар? Эми Кудай Таала Куранда мен инсан менен жиндерди жараттым, бир гана мага ибадат кылып, кулчулук кылыш үчүн деп атпайбы? Биз аларды көрбөйбүз. Жин деген мисалы көрүнбөс дегенди түшүндүрөт да, бирок алар бизди көрүп турат. Ошондо айырмасы. Ошон үчүн ар бир нерсени Кудайдын аты менен баштаса, алага биз зыян кылбайбыз да. Университетте окуган бир бала болот. Ал эме болот да. Бизди эже чакырат үйүнөчү, үйүңө бир дем салып бересизби деп. Балама дем салып бересизби деп чакырат да. Анан барып, ошо баарыңыздар келиңиздер, эми дем салып койгул деп досум экөөбүз барабыз. Анан эже отурду, байке отурду, баласы отурду, анан бөлөсү келип калды да, конок. Анан төртөөнү отургузуп алып дем салып атабыз, бирок биз баласынын анан өздөрүнүн дем салганы барганбыз да. Анан бир маалда эле 5-10 мүнөттөн кийин тиги бала айкырып жыгылып калды. Кухнялардын баарын талкалап салды. Дем салып аткан жок. Конокко келген бала болчу да. Университетте окуйт экен жерде. Анан видеосу дагы бар YouTube'да. Видеосуна койгонбуз анычы. Анан ким киргизди сени десек, кимге киргизди десе, дордойдо деп атат да. Анан эмне максатта окут десем, тиги кыздын атын айтып, мени сүйдүрүш үчүн окуткан, кошелокко бир дуаны таштаган дейт да. Анан ошону дем салат, ошондо окуя болгон да, бирок ага барган эмеспиз бизчи. Башка нерсеге барсак, анан тиги конокко келип калып, ошонун ичи козголуп, көрсө кыз дубалатып алыптыр да. Студент кызчы. Бирде окуган курсташын дубалатып алган. Ошону эле ойлоп, мен ошол эле кетпейт дейт. Үйгө барсам деле ошол, жатсам деле ошол, эртең менен турсам деле оюма ошол келе берет дейт. Ызытма кылып алган да. Ошол кыз да. Эмне кылсам оюма кетпейт дейт да. Анан өзүмдө замкнутый болуп калдым дейт. Ошону ойлойм дейт. Башка эч нерсе оюма келбейт дейт. Мисалы мындай болот. Ичиндеги жини бар адам, сыйкырланып калган адам маршруткаларда көпчүлүктө болуп калса, мисалы автобустарда бири-бирин жөндөн урушуп кетишет да, же мамилеси жок аны менен. Же алды бердиси жок, жөндөн эле адам бири-бирине жакпай туруп урушуп кетишет да. Ошолордун ичинде көбүндө жин болгон болот да. Ошол келишпей калат кадимгидей ошондой жерден. Маршруткада урушуп кетип аткан эжелердин көбүнчө ичинде ошо жиндери бар экен деп ойлойм да. Жөндөн эле да, мисалы көчөгөн бирөөнү көрдүм, токтотуп коючу деп эле өзүнчө эле паника болуп атат да. Ал адам ичинде жини бар, же бир психический бир эмеси бар да. Мен жеке оюм да, мен дем салганда билинет да. Анан бул диагнозду жин сыйкыр бар экен билиштик үчүн, астыңыздан бир кемпир аял чыгарып эле сенде сыйкыр бар экен, сен тагдырың байланып калыптыр, жолуң байланып калыптыр дегенге ишенбеш керек. Мунун эң туура диагноз койгону келип, молдонун астына келип, анан дем салдырса, ошондо симптомдоруна жараша айтса туура болот да. Адамга өзүнө билинет кадимгидей. Баш ооруп, кузгусу келип, жүрөгү айланып, түйүндөр байланган болсо кадимгидей жылып, ошондой билинет да. Ошого жараша молдоке диагноздорду коюп, монча күн келесиң, моларды аткарып жүрөсүң десе, анан ошол туура болот. Анан жөндөн эле эчтеке кылбай эле астынан чыга калып эле мындай болуп калыптырсың, анан тигиндей болуп калыптырсың дегенге ишенбеш керек да. Мурун көп болчу ушундайлар. Астынан чыга калып эле мондай экенсиң деп элечи. Азыр эми Кудайга шүгүр, бул жин сыйкыр көз тийген оорулар боюнча адамдарда маалымат көп да. Ошон үчүн алданбайт азыр, жакшы Кудайга шүгүр. Кээ бир жерде ошо 5000-6000ге жинге дем салып атканды айтат да, канчадасың десек 5000демин, 7000демин дейт да. Анан балакат качан жетти десе айтат да, бир 200ге чыкканда жетебизби, силер 13-14 жашыңарга жетесиңер го дейт. Биз 200ге чыкканда балакатка жетебиз дейт да. Булардын жашоосу өмүрү узун болот. Баягы эме болгон үчүнчү. Булар деле өлөбү? Булар деле өлөт, булар деле мусулман болот, булардын деле динсизи болот, диндүүсү болот. Бизде эле болот да булар. Болгону өмүрү узун.
көз тийген боюнча айта кете турган болсок, пайгамбар алейхисалам өзүнүн хадисинде айтат, көз тийүү адамды мазарга, төөнү казанга таштайт депчи. Көз тийүү бул жашоодон көрүп атабыз, кээ бирөө диагнозду туура эмес коюп атышат да. Мен эле туура коюп атам деп айткан жокмун. Бирок көз тийүүдөн жылдап жүрө албайт. Жылдап, айлап жашай албайт да. Көз тийсе, көрүп атпайсызбы? Аттарды чаптырып жүрүп, көз тийсе резко өлүп калып, сразу эле ошол жерде жан берип. Көз тийгенде адам бир 15-20 күндөн ашык жашай албайт. Көз тийгенде мындай болот да. Ал жин сыйкырдан айырмаланып, көздүн үстү бар го. Көздүн үстүндө кара бир линиялар чыбырчыктап баштайт. Турсаңыздар эле көзүңүздү ачып турасыз да, мисалы, көз тийди сизгечи. Көзүңүздүн үстүндө мындай линиялар пайда болот да, кара. Түшүндүрө алдымбы? Түшүнүп атам. Ошондой линия пайда болот дагы, денеңизди көтөрө албай каласыз. Бир күндө ошондой случай болот да. Бир күндө эле ошондой акыбалга туш келип каласыз. Анан ошону менен жылдап жашай албайт, ал акыры өлтүрүп коет дем салдырбаса. Ошон үчүн кимде ким ушундай көз тийип, оор болуп, көздөрүнүн үстүндө кара линиялар пайда болуп, чыбырчыктапчы, зрениясы сразу бузулуп, ошондой адамдар болуп калса, сразу келип дем салдырыш керек ага. Андай кылбаса, адамды өлтүрүп коет ал. Мындай сага көз тийиптир, анан 3 жыл болуп, 4 жыл болуптур, андай жашай албайт ал көз тийгенде. Ошон үчүн пайгамбар алейхисаламдын сөзү далил да буга. А көз кандай адамдын көзү тийиши мүмкүн? Көз тийген адамдар кээ бирөө ошону кара дубаны билген адамдардын көздөрү болот да, кээ бирөөнүн. Бак көзүндө калы бар деп коет го. Көзүндө калы барбы же калы жогу билбейм, кандай адамдын көзү тийет. Бирок көз тийген адамдар ошону көз тийдириш үчүн да колдонот да, өзүн кээ бирөө билип калсачы. Эч кимге деле айтышы мүмкүн, айтпайт деле го дейм. Бирок ошону колдонот ошого. Ошо көз тийген өзүнүкүн билет, көз тийерин. Бирок адамдар көз тийди, оорутуп, ошондой максатта колдонот. Анан агай айтылат го, жин адамды сүйүп калышы мүмкүн депчи. Аял болсун, эркек болсун, сүйүп калышы мүмкүн. Сүйүп калган соң ал турмушка чыгууга же болбосо үйлөнүүгө такыр мүмкүнчүлүк бербей коет, адамды кызганат деп айтылат го. Ошол нерсе боюнча айтсаңыз. Ушул март айында эле бир 5-6 случай болду да. 20 жаштагы кыз келиндер, же 21 би, 22, ошонун ортосундагы эмелер 5-6 пациент келди да. Алар турмушка чыккандан кийин ичиндеги жини билинген да. Кандай билинген десе, ошо күйөөсүн жаман көрүп баштаган. Күйөөсүнүн жанына келбей, характерин көрсөтүп, жөндөн жөн эле да, причина жок эле. Жаман көрсөтүп күйөөсүн, уруш чыгарып ошол кызчы. Анан алып келишкенден кийин ошо билинди да, бул эмне причинасы эмне экенин билип, дем салынгандан кийин ошо ичиндеги сүйүп калгандан кийин сыйкырдан жаман болот. Кетиши кыйын да, чыгышы кыйын болот да, жаман убакыт талап кылынат. Анан ошо 5-6 случай болду да, ошо марттын ичинде сүйүп калган жиндер. Сүйүп калган жиндин баягы эмеси жаман да, булар сүйсө смертельный сүйөт. Чыгышы кыйын болот. Сүйүүсү күчтүү деп коет. Сүйүүсү күчтүү болот да, булар жөн эле бербейт да, деги эмесиндечи, күйөөсүнө жөн бербейт. Ошого ким турмуш курам деп аткан болсо, эркеги деле, аялы деле, кыз деле баягы дем салдырып алган жакшы болот да, баягы кийин баягы күйөө баланы депрессия кылбайчы, эмне болуп атат деп. Же күйөө бала деле турмуш курарда өзүн дем салып текшерип алыш керек. Себеби аялга да, ага дагы кыз жин, аял жин кирип алат да. Аны дагы сүйүп калышы мүмкүн. Ошондой случай өтө көп да. Эмнеден улам кантип сүйүп калышы мүмкүн? Ал ошо көрүп сүйүп калат да, алар дагы. Алар деле сулуулугуна карап. Сулууна карап, ошо бир жерден пайдаланып кирип кетет да, алар дагы. Ошого баягы кичинекей кезинде эле ата-энелерчи кичинекей балдарга ихлас, фалакты, насты үйрөтүп коюш керек да. Постоянно эртең менен кечинде дем салдырып, өздөрү деле дем салдырып, балдарыначы, жаш балдар, энелер деле. Ошентип анан эме кылыш керек. Анан бир туура эмес жерге барып алган болсо ошо кыздар, туура эмес нерсени кылган болсо, анан кирип алат дагы, анан кийин жашоосуна тоскоолдук кылат. Туура эмес жерге барып алса болгондо кандай? Туура эмес дискотекаларга барса, харам иштерди кылса, пиводан ичсе, бисмилласыз жүрсө, ачык жүрсө, ошондо кирип алат да. Жөн эле кире бербейт алар деле. Алар деле невыгодно да, жөн эле кирип алышы, бир максат менен кирет. Ошондой случайлар көп. Айта кете турган нерсе, жин, сыйкыр, көз тийген тема боюнча сүйлөшүп атпайбызбы азыр? Эми ушундай ооруга ким туш келип калган болсо,
ооруп калган болсо, ушундай Кудай ошол адамды ушул нерсе менен сынап аткан болсо, эң биринчиден анализдериңер, диагнозуңар таза болуп аткан болсо, жакшы рухиятчыны таап дем салдырыш керек буга. Ошондо анан билинет. Антпесе оорусу созулуп жүрө берет. Буга дары жардам бербейт. Эгер медицинский болсо, биз дем салабыз. Дем салганда сыйкыр жин жок болсо, барып психотерапевтке же неврологияга баргыла деп айтабыз да. Медицинский башка нерсе, бирок бул такыр башка нерсе да. Бул дары менен дарыланбайт. Только Куран менен дем салыш керек. Ошондо гана шифа табат иншалла. Бүгүнкү маегибиз Абдулла ага менен болду. Биз ойлойбуз бул маегибиз бардыгыңыздарга пайдалуу болду деп. Кийинки көрүүлөрдө жолугушканча аман туруңуздар.